Эми урматтуу замандаштар, кыргыз элинин жакшылары, илим билимдин алдыңкы инсандары бүгүн жыйналып отурасыздар. Бул китепти кантип жыйнап калдык, кантип баштап калдык, ушул жөнүндө азын-оолак айтып өтөйүн. Молдогаев атабыз жөнүндө биз көп мезгилдерден бери угуп жүрдүк. 20-30 жылдан бери ушул киши жөнүндө эле сөз болот. Мына Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Сооронбай Жусуев агабыз. Мына бүгүн катарыбызда турган Кыргыз Республикасынын эл акыны Төлөгөн Мамеев болгон катышкан Жаңыбай Жаңшитов агабыз отурат. Жана башка дагы бул жерде Латып жанеке, Надырбек эке, Кукурманбек экелер чогулган жерлерде эле сөз болот. Молдогаев атабыз жөнүндө айтабыз, көп айтабыз. Бирок чыгармалар жөнүндө айтабыз, анын эл ичинде чачылып кеткен чыгармаларын жыйноо жөнүндө маселеси келгенде токтолуп калабыз. Ошол токтолуп калган жерлерден баарында айтат. Жаңыбай айтат, ушуну жыйнаш керек, чыгарыш керек, жыйнаш керек, чыгарыш керек. Ошол маселе жүрүп отуруп, мына ошол 10 жылдан ашуун менин мойнума тагылган милдет катары болуп, жүрүп акыры тилегибизге жетип, жыйнап бүтүп, басмага даярдап, китеп кылып чыгардык. Бул Молдогаев атабыздын чыгармаларын топтоо маселесинин башатында, илим жагына дагы жол салуу башатында бул жерде илимдин доктору Байболот Абутов деген инибиз отурат. Ошол өзүнүн бүтүрүүчү студенттерине дагы багыт берип, изилдегиле, топтогула деген багытты берген чоң окумуштууларыбыздын бири. Ошентип биз баштадык. Баштап эл ичинен издеп таптык, болушунча жыйнадык, редакцияладык жана ушу китеп кылып чыгардык. Бирок ушул күнү китеп чыккандан кийин мен кече күнү ушул жазуучулардын чөйрөсүндө сүйлөшүп отуруп, бул жерде Калем Сыдыкова отурасыз, Калем, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу. Мен да бир кезде барып ушул Молдогаев жөнүндө дарегин билип, ошол ырларын көрүп калган жагдайым бар деп дайындуу дарегин айтып атат. Андан башка дагы бул китепке кирбей калган бир топ чыгармалардын дайын дареги бүгүн табылып атат. Демек, ушул Молдогаев атабыздын дагы чыгармалары топтолуп, жазылып чыгып, бул китептин бир мындай толукталган варианты дагы чыгып, ушул кыргыз журтчулугунун колуна тиет деген үмүттөмүн. Ал эми мына бул 2027 жылы Молдогаевдин 180 жылдыгы өтөт. Ошол күнгө менимче чыгат деген ойдомун. Бул багытта ушул Молдогаевдин фонду түзүлүп, ушул бүгүнкү күндө бата берсеңиздер фонду түзүлөт, ошондон баштап иш жүргүзөт деген ниеттемин. Анан эми бул китептин дагы бир чыгышына дем берген мына бул Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясында өткөн жыйын болду. Ошол жерде катышып отуруп, мен жыйнап жүрдүм эле. Ошол жерде баягы унутулган адабияттын өкүлдөрү жөнүндө сөз болуп, 5 молдо жөнүндө сөз болду. 5 молдо жөнүндө сөз болгондо ошол илимдин мыкты өкүлдөрүнүн бири, чоң өкүлдөрүнүн бири, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов ошол Молдогаевга өзгөчө токтолуп өттү. Мен ошол жерден Сулайман Кайыповго жабыштым дагы. Ушул Молдогаев атабыз жөнүндө айтып атабыз, биз жыйнап жүрөбүз, өзүңүздүн пикириңизди айтып бериңиз деп айттым эле. Мына китепке анын чоң көлөмдүү макаласы кирип жарык көрүп атат. Анан эми эгемендикти алган жылдардын убагында ошол биздин Каракулжа өрөөнүнө барган Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевдин айткан сөзү бар экен. Илимдер Академиясынын фондунда Молдогаев акындын чыгармалары турат, 380 сап. Мен ушуну изилдетип, эл ичинен жыйнатып, китеп кылып чыгарууга, чыгармачылыгын изилдетүүгө ушул тапшырма бердим деп айтылган жери бар да. Ошол убактагы
президентибиздин жардамчылары ошол Аскар Акаевдин сүйлөгөн сөзүнө негиз түзүп жазып берген окумуштууларды биз мындай таба албай атабыз, издеп көрдүк. Бирок ошол жерде Аскар Акаевдин айтылган сөзү бекеринен эмес болчу. Кол жазмасы алардын колуна тийген жана ошол боюнча дайын дереги жоголуп кеткен. Эми бул китептин чыгышында мына бул Сооронбай Жусуев агабыз жөнүндө айттык. Сооронбай Жусуев ошол Молдобаевдин адамгерчилик тууралуу, жаштарга саткындык тууралуу ырларынан ошол мага неме кылып тапшырма берген учурлар болгондо Төлөгөн Мамеевдин "О дүнүйө жалганай" өзү тууралуу жазган ырларын ушу Төлөгөн Мамеевден. Анан мына жерде Молдобаевдин урпактары отурат: Жылкычы, Аксакал, анын Тасма Баатыр, Жусуп пайгамбар жөнүндөгү немелерин ушул даректен алганын. Төлөгөн Аматов деген жакшы ушундай бир жакшы агабыз бар эле, андан Мурас Керез, Дос тутпа деген ырлары. Анан кече эле Жазгүл Тентиева деген ушул алгачкына Байболот Абутов инем ошол дипломдук ишин берип ушул Молдогаев жөнүндө жаз деген эмеден кече мен өзүм көрбөгөн 5 болуш Курманжандаткандын арманы деген чыгармаларын дагы жаңыдан көрүп отурам да. Бул баягы келечектеги ушул китепке кошула турган бир мындай маңыздуу чыгармалардын бири болот деген ойдомун. Эми баягы сөздү узарта бербей, бул жерде ушул чоң аалымдар, окумуштуулар турат. Ошолордун пикирин угалык. А мен болсо ошол Молдогаев атабыздын ушул адабиятка кайра келиши менен чын дилимден Молдогаевдин урпактарын куттуктагым келет. Буюрса, Молдогаевдин чыгармалары, анын философиясы ушул эл ичинде кеңири жайылып, экинчи өмүрү түбөлүккө уланып, кыргыздын бир бай мурасы, адабий мурасы ушул кыргыз элинин маданий, руханий байлыгын толуктап турат деген оюмду айтып, ушуну менен сөзүмдү тыянактайын. Рахмат.